Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Сабак азыр жүрүп келаткан QR-код менен жоктоп алдыңар болуш керек. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн силер менен история физиканын тарыхы жана дүйнөлүк сүрөттөнүшү физиканын сабагынан практикалык сабагыбыз. Сабакты баштаар алдында аз да болсо бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуу максатында кыскача оюн уюштурсак, оюнубуз мындай болсун, бири-бирибизге каалоо айталы. Мен баштасам, мисалы, мен силерге бүгүнкү күнүңөр эң бактылуу күндөрдөн болсун демекчимин. Күнүңөр жагымдуу маанай болсун. Дайыма ынтымакта жүрөлү. Баарыңарга өмүрлүк бакыт каалайм. Баарыңарга чындык каалайм. Баарыңарга ийгилик каалайм. Бүгүнкү күнүңүз жемиштүү болсун. Жүрөгүңөргө өчпөстүгү каалайм. Күнүңөр кубанычка толсун. Жүрөгүңөр ыймандап болсун. Өмүрүңөргө береке каалайм. Бүгүн жаган анан жагы эрекке жагымдуу сөздөр чыгарсын. Азаматсыңар. Быйыл Рамазан айында баардыгыбыздын каалоо тилектерибизди аткарсындагы бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Ар бир сабак баштаар алдында биз алтын эреже менен таанышкансак, алтын эрежеге көңүл бурсак, биринчи эреже эмне дейт? Сабакка келишиптөө. Экинчи, бири-бирибизди сыйлайбыз. Өз оюн ачык айтуу, активдүү демилгелүү бол, убакытты туура пайдалануу, мугалимди кунтпой угуу, топ менен иштөө, алтын эрежени ар бир сабакта сактоо. Бул бүгүнкү эле сабак эмес, ар бир сабакта сактала турган эреже. Ушул эреже менен сабакты өткөн болсоңор, сабакта активдүү болсоңор, кунтпой урсаңар, мен ойлойм, ар бир сабак өз максатына жетет, силер жемиштүү билим аласыңар. Андан кийин бүгүнкү сабак баштаар алдында мен силерге бүгүн шляпа бергим келип турат да. Ал шляпа эмне кызмат аткарат? Шляпаны берип бүткөндөн кийин айтам. Ал үчүн эки-экиден жуп-жуптан болуп кеңешип, бул жерде турган түстүү шляпалардан тандайсыңар. Муну дагы мен баштап берсем, мен мисалы көк шляпасын алдым. Көк шляпасында эмне жазып турат экен? Жыйынтык деп турат. Демек бул шляпа меники. Эми кийинки жуптуктар. Кайсыдан алабыз? Эмоция шляпасы. Кийинки жуптуктар. Критик шляпасы. Позитив. Свет. Андан кийин шляпаны кимге алабыз? Кандай дейт? Факт шляпасы. Шляпаларды башына кийебиз. Мында кийин башына түшүп кетпесе. Бул шляпалардан кийүүдөн максат сабак өткөндө силерди бош койбой жүрдүм. Ар биринеге тиешелүү кызматтарды бөлдүм. Башка жактан сот процессине кирседе да сотто тергөөчү болот, прокурор болот, адвокат болот. Кудум ошондой бүгүнкү сабакты анализдөөдө, жыйынтыктоодо шляпа кийгендерибиз белгилүү бир кызматтар каалаган сабакка баа берүүчүлөр катары болсундар. Мисалы, жыйынтыктоо шляпасында мен жалпы сабакты жыйынтыктадым. Эмоция шляпасында сабак учурунда ушул аудиторияда кандай жагымдуу эмоциялар болду. Критик шляпасы бул прокурордун кызматын аткарат, сабактагы кемчиликтерди айтат. Позитивди билебиз. Бул деген негативдин оң жагы, сабактагы оң жактарын айтат. Чыгармачылык сабак учурунда студент тарабынан, мугалим тарабынан кандай чыгармачылыктар колдонду. Андан кийин факт сабакта тап-кыска эмнелер үйрөндү. Ошол боюнча кыскача. Бул кызматыңар менен чектелбей, биз сабак учурунда активдүү катышабыз. Мен кызмат аткарып келгенде сабакка катышпай койбой жок. Сабак бүткөнгө чейин сабакка кызыгуу менен өзүңөрдүн кызматыңарды көңүлүңөрдү алып, анан сабак учуруну
анализдеп отырасыздар да, сабак бүтүндө биз ушуну чаңдыктап. Эми ар бир сабактын теманы баштар алдында биз өтүлгөн теманы эмне кылабыз? Тапшырманы текшеребиз. Силер канчалык деңгээлде өздөштүрдүңөр? Ал үчүн биз атайын онлайн платформада өткөргөн тест силерге QR-коддорду көрсөтөбүз. Жогорураак көтөрөбүз. Бири-бириңерди тосуп калбасын. Экинчи суроо өтөбүз. Электродинамика эмне жөнүндө илим? Варианттарды көрсөтөбүз. Электродинамика эмне жөнүндө илим? Мухаммед. Кийинки суроо. Эң алгачкы магниттик талап түшүнүгүн киргизген окумуштуу. Бул жөнүндө баарыбыз билебиз, а? Мадина, Sen çıktı sen mi? O 8. kılımdın başında boyutluk elektrik tarmağını işlep muhtemiyet yaratkan Fransız okumuştular için kiyim materyaldık kolda koşutup durgan. Bunu da İsa'da öpüyoruz. Anlara mahkum böyle muhtemiyet yaptım. Beceriler Biraz önce çıkaracağım. Başladı. Elektrodinamika teriminin ilim getirildiğinden okumuştu. Kimdir bizden elektrodinamika teriminin ilimden? Ruhberi, şair, Becerina Muhammed Yakup, onlara Madina Gülüyor. Neden? Göründü? Demek 100% cevap vergen studentlerimiz kimler eken? Ruhalida, Gülmira, Nurperi. Azamatsın. Demek artık bütün kaçılan studentlerimizde azamlık savaktaydı. İsmail bilen. Tamam, bunu oldu. Demek oturan tema boyunca temаны bağlı aldı. Bugünkü canlı tema oldu. Canlı temanı ötüdü. Tema qanday tema ekenini bir tavşan qatarı bekitip koydum aytayın.
Анын туура жолун табыш үчүн, тандаш үчүн алдыңарда менин жаным арасына бир нече приборлор, анан блок, мына эмнелер? Мына эмне? Демек, ушул приборлор, ушул элементтер катышкан нерсе биздин темада камтылат. Ким эгер биринчи тапкан болсо колдо тургандагы эки адам чыкса да бирөөгө жардам берүү менен бүгүнкү теманы ачып беребиз. Медерина жана жардам берсеңер болот. Elektrodinamikалык дүйнөнүн сүрөттөлүшүн программалоо. Демек, туура эмес экенин презентацияга карайбыз. Эмне экен? Демек, эмне беребиз буларга? Демек, биздин бүгүнкү темабыз электродинамикалык дүйнөнүн сүрөттөлүшүн программалоо. Сиздер менен лекцияда электродинамиканын тарыхы деген теманы өткөнбүз. Анда электродинамиканын келип чыгышына англиялык өзү химик медик, бирок электромагнетизмдеги магнитти ойлоп тапкандыгы үчүн, электрондорду изилдегендиги үчүн Гилберт эң негизгилерден салынмыш. Андан кийин биз электродинамиканын өнүгүүсү деп 18-кылымдын кайсы убактында белгиленген? Эң алгачкы изилдөө эмне болгон? Эң алгачкы изилдөө 1820-жылы. Эстеттин тажрыйбасында да эмнени байкаган ал? Компастын электр талаасынын айланасында магнит талаасы бар экендигин. Анан жана башка деп биз окумуштуулардын атын ата беле, биз бирок окумуштуулардын эмгектерине токтолуп аларга анализ жасайбыз. Бүгүнкү практика сабакта биз демек дүйнөнүн сүрөттөлүшүн электродинамикалык жактан камилдөөбүз. Сабактын максаты силерге электродинамикага салынышкан окумуштууларды физика электродинамика бөлүмүнүн илимдеги орду, өнүгүү тарыхын, окумуштуулардын эмгектерин айтуу менен физиканын тарыхын билүүгө жана урматтоого тарбиялоо. Дүйнө таанымдарды кеңейтүү, сөз байлыгын жана ой жүгүртүүнү өстүрүү, тарыхта из калтырган ар бир инсанды баалоого, ар бирин илимдин өнүгүшүнө салым
кошууга үйрөттү. Мен силерге ушул президент башталгандан бери айтам, тарых деген бул биздин артыбызда калган из. Силердин ар бириңер тарыхта из калтыруучу болушуңар керек. Илим качан пайда болду деп айттым эле? Муктаж болгондо гана биз адамдар издейбиз. Демек 18-кылдын 2-жарымында техниканын өмүрүндө ушул тармак муктаж болгондуктан окумуштуулардын көпчүлүгү электродинамика тармагына келген. Эми мен силерге бүгүнкү тапшырманы берерден алдын топторго бөлүп алсам, топторго бөлүп алуу үчүн мен силерге бир 3 суроо бергим келип атат. Электродинамиканын калыптанышына, анын өнүгүүсүнө эң самый деген нерсе бар. Негизги окумуштуу деп кимди эсептейсиңер? Бул жерде карасаңар, түстү көк түс менен кызыл түс менен сары түс менен белгилеп койгон. Эгерде электродинамиканын өнүгүүсүнүн эң башкы этабында эң негизги салым кошкон Гильберт деп эсептегендер болсо, менин алдымдагы көз билет аласыздар. Жак коюп койгонмун. Эгерде жок, Гильберт эмес, Эрстедти ойлойбуз деген болсо, Эрстед деген кызыл дикти, ал эми жок, Эрстед да Гильберт эмес, Фарадей дегендер болсо, сары билет аласыздар. Ар кимибиздин оюбуз, ар кимибиздин көз карашыбыз, ар кимибиздин өзүбүздүн жетимибиз бар. Демек, ошонун негизинде келесі жылдагы бул жерден билеттер алып. Билеттер менен келип Al balık mı? Demek bizim bir ele gruplarımızdan az gana çöğürümüzde elektrodinamika boyunca 3 göz karaşı payda oldu. Uşul 3 göz karaşı birler, başta yapkanda bilerekten öğünü okşoştur, bir komanda bulup bölünür. Birinci komanda uşul yerde kalabız, ikinci komanda bu жаққа өтөбүз, üçüncü komanda birinci komandadan bir oturuş kaptırıp ikinci komanda. Hadi beyler. Onlar birer yakar okuyoruz. Komandalık aldık. Elimiz top menen işçilördüğü tapşırmalarımızı aldık. Birinci tapşırmamız, bunu biz praktikal sınıfta böyle yol kullanacağız. Süretkör süylösün деген oyunumuz. Bu yerde karşısına 3 süret verilgen. Birinci süret, ikinci süret, üçüncü süret. Süret boyunca her bir komandaga 2 soru. Sorunun çıtartmalarına yazıp alsanlar olur. Birinci soru. Sürettögü okmuştuğu kim? Sürettögü okmuştuğu kim? İkinci soru. Bu sürettörde emni çağıldırgan. Oşa okmuştuğular tiyişir, emni çağıldırgan. Al şöyle toplamıyoruz. Ben tiyişerli türleri böyle öğrenci. Birinci sürettör, birinci komandalar. Görüntü. Hazır şartını aytan. İkinci sürettör, ikinci komandalar. Üçüncü sürettör, üçüncü komandalar. Bu tapşırmanın atkarılmış şartı erkin. Sebebi kayıtlarımızda jarık bolğonduktan ekran sizlerge bunu koyunmaya alыşı mümkün. Oşonduktan komandadan biri ötelip kompüterden telefonga tartıp alsa bolot. Her bir komanda birden moderator saylap alabız. Moderator degenin kızmatı
Командадан ар биринин оюнугу жалпылап анан бир жыйынтык чыгарып, презентация жасоого, модератордон жооп бербейт, презентация жасоого бирөөнү даярдайт. Бул штаттагы команда баардыгы катышуусу керек. Демек тапшырма түшүнүктүү. Бул тапшырманы аткарып аткан учурда тапшырмага 2 минут убакыт берем. Аткарып аткан учурда мен силерге дагы кубик булума деген оюн ойноткум келип атат. Кубик булуманы карасаңар, ар бир жагында сандар көрсөтүлгөн. Ар бир команда өзүңөр кубик булуманы кубик өзүңөр алдына таштайсыңар дагы. Мен угабыз анандай кайсы жактагы цифра түшкөн болсо, менин алдымда карточкалар бекитилген. Дал келген цифра дагы карточканы алабыз. Карточкада суроолор бар. Сүрөттөр сүйлөшкөндөн кийин карточкалар боюнча жооп беребиз. Демек, биринчи командадан баштайбыз. Өзүңөр таштагыла, чтобы оюн туура болушу үчүн. Канча? 2. Демек, экинчини силерге берем. Токтоп, бир айдан кийин дагы берем. Экинчи команда кубик булумасын таштасын. 1. Üçüncü komanda. 5. Kuvvet bulunmanı beni 2 yol aylandıran. Karşılar 2'den geçti. Birinci komanda başkadan başlayız. Daha önce başkadan. 6. Ödül alınca. İkinci komanda. 3. Sizlere bu taşla payını biri de sorulmalı. Ekibinin kanal vakit, 2000 prezentasyonu жасасаңар, андан кейін карточка боюнча иштейбиз.
komandadan medyayla çıkıp Kalganlar punt koyup aldı, yerde soğuk olsa, koşumlar kalmışsa, komandanlıktan olursa. Bizde suratları, birinci bu suratları kim degeniga, bu Andre Marie Ampère боло эсептелет. Ал Франциялык улуу физик, математик, философ. Ал 1775-жылдары Францияда төрөлгөн. Ал 1820-жылдары электр тогунун элементтерине таасир эткен магнит талаасынын күч сызыктарын анықтаған. Бұл амперді біз негізінде электр тоғындағы анын электр күчүнүн бирдиги ампер деп бардыгыбыз эле билебиз. Сүрөткө карай анализ жүргүзсөк, ампердин өзү негизи ал өзүн сулуу эмесмин деп эсептеген киши болуп эсептелет. Ал көптөгөн адамдар менен мамиле курган эмес, ошо жүзүнүн серттигине байланыштуу. Ал 1820-жылдары Парижде өткөн Илимдер академиясындагы Эристеттин электр тогунан магнит талаасын алуу аттуу докладын бул Ампер дагы уккан. Бунун негизги электр динамикага кошкон салымы электромагнетизм болуп эсептелинет. Сүрөткө карасак, ошо ал электромагнетизмге байланыштуу электр тогу боюнча тажрыйба жүргүзүп жаткан мезгилде. Azalmazsa, o cevap. İkinci kanalda çıkarız. Dayanma. Söyle, dayanma. Çık. Test bilgiler yok. Kaç çıka boyunca dayanma? Bizge üçüncü sürat verildi. Üçüncü süratta okumuştu bu Hans Christian Ersted. Daniel okumuştu. Bu süratta bizim oyunuz boyunca toğbar ötkörmüştün tigizgen tasirinin natijasında magnet jebesinin kıyımıға kelişini bayqagan. Bu boyunca ilimde 3 bojomol var. Birincisi bu özü tajriba ötközüp жүрүп өзү байкаган магнит талаасын. Ал эми экинчиси тажрыйбаларды жүргүзүп отурганда ошону байкаган деген. Ал эми үчүнчүсү лекцияда лабораторияда студенттери окуучулары бир окуучу байкаган божомол бар. Бул үчүнчү сүрөт, ошол үчүнчү божомолго туура келет. Бул жерде тоғбар өткөргүч жана магнит жебеси катары компас турат. Бул жерде тажрыйба жүргүзгөндө бул студенти компас магнит талаасы бар экен. Azalmazsın. Bir kanal. Kaç kanal kadar var? Hakkında kaç kanalda çok veriyorsun? Birinci sırtı okudu, Angel fizik eksperimentatı Michael Faraday. Michael Faraday жогорку билими жок болгон, ал химикке эксперименттер катары жардамдашып жүрүп, эксперименттерди жүргүзүп, ошо илимге кызыгуусу ошондо башталган. Бул жерде тажрыйбасы сүрөткө электролиз кылышын ачкан дагы тажрыйбасы. Сүрөттө ошо азаматтар ушул тапшырмага улай эле экинчи карточка боюнча ким даяр кол көтөрүп чыга берсин. Чыгып жооп ордуна туруп деле карточкадан сырт окуйбуз, анан жооп беребиз. Даясызбы? Карточканын номерин азып Üçüncü kарточка. Исаак Ньютондун эмгектерин механикалык физикада жана электродинамикада бөлүп кароого болот. Кандай ойлойсуң, а? Исаак Ньютон баарыбыз билгендей эле илимдин тарыхында генийлердин эң чоңу болгон деп эсептесек болот. Ал 1642-жылы төрөлгөн. Анын негизги эмгектери физикада болгон жана астрономия жана оптика
сыяктуу илимде математика сыяктуу илимдерге дагы чоң салым кошкон. Бирок анын ичинде физиканын орду зор деп эсептелинет. Анын негизги эмгектеринен болуп механикадагы кыймылдуу үч закону, бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону жана оптикадагы дисперсия закону болуп эсептелинет. Ал эми анын электродинамикага кошкон салымын айтсак, анын электродинамиканын өнүгүү тарыхын 18-кылымдын экинчи жарымында деп эсептейбиз. Бирок Исаак Ньютон 1727-жылы өлгөн. Электродинамика өнүгүү тарыхы баштала электе өлгөн. Бирок биз айткандай эле бардык илимдер муктаждыктан келип чыгат. Ал Исаак Ньютон жашаган мезгилде электродинамикага муктаждык болгон эмес. Ошондуктан ал электродинамикага салымы жок деп эсептесек болот. Бирок ал адабияттарда кездешет, ал колуна ар дайым магниттен шакек тагып жүрөт деп эсептешет, деп айтышкан. Магниттен биз билебиз, магниттүү нерселер адамдын кан тамырларына жана басымына пайдасын тийгизет деп врачтар айтышат. Ошону билген деп айтсак болот да. Магниттен шакек такса, ал демек ден соолукка пайдалуу. Демек ал электродинамикага дагы кызыккан, бирок ал муктаждык болбогондуктан ал жөнүндө изилдөөлөр жүргүзгөн эмес. Кейинги тартыштар боюнча аралашмалыктуу жооп берели, сиздерден бар. Номер 6 эксперт жана математика деген эмгектерине анализ жүргүз, окуучулар өзгөчөлүктөрү. Команда айтып кетти, эксперт жөнүндө айтып кеткенде, студенттерге сабак өтүп жатат. Бирок сабак өтүп жатканда электричество жөнүндө, ток жөнүндө сабак өтүп жаткан. Ток жөнүндөгү карасак бизге ток темасы өткөндө компастын кереги жок. Бирок ошол тажрыйба жүргүзүп атканда приборлордун жанында компас дагы болгон. Токту жүргүзгөндө компастын жебеси кыймылдап кеткен. Компастын жебеси кыймылдаганда ошол кыймылдаганды байкаганда электр тогунун айланасында магнит таласы, электр таласынын айланасында магнит таласы бар экендигин дагы аныктаган. 1820-жылы Париж академиясында докторлар ачылыштарын докторлар окуганда, бирок эксперт өзүнүн ошол ачылыш жөнүндө доклад окуган эмес. Анын ачылышы ушу докладдын магнит таласынын бар экендиги жөнүндө ачылган изилдөөсүн доклад катары бир Франц окуучусу Доминик Араго окуп ошо окумуштууларга ошол жарыя кылган. Жарыя кылганда ошол жерде бардык окумуштууларга көйгөй жаралган. Ушундай дагы электр таласынын айланасында магнит таласы бар экен да деген көйгөй жаралган. Ошол жөнүндө изилдөөлөр болгон. Көптөгөн окумуштуулар изилдешкен, бирок өздөрүнүн мындай тажрыйбаларын туура экен деп күмөн болуп жаракка чыгарган эмес, чыгармаган. 1931-жылы англиялык физик Майкл Фарадей 1831-жылы Майкл Фарадей электромагниттик индукция кубулушун ачкан. Ошо Эрстедтин тажрыйбасынан улантып электромагниттик индукция ачкан. Жыйынтыгында ошо Эрстедтин жана Фарадейдин тажрыйбасы азыркы күндө биздин турмушта мисалы 80% техникалар, медициналык жабдуулар пайда болгон. Эгер бул тажрыйба ачылганда мындай ачылыштар өнүгүш болот. Тарыхын салыштыр жана анализ жүргүздүк. Бул жерде механикалык физика, бул механикалык физиканын негиздөөчүлөрү болуп Ньютон, Галилей, Декарт жана башкалар болуп эсептелет. Механикалык физика өзү өнүгүү доору 16-кылымдан баштап 18-кылымга чейин туура келет. Ал эми электродинамика 18-кылымдын экинчи жарымынан баштап өнүгүү процесси башталган. Электродинамиканын негиздөөчүлөрү болуп Гильберт, Эрстед, Фарадей, Галилей, бүгүнкү өткөн окумуш белгилеген. Бүгүнкү темада өткөн окумуштуулар болуп эсептелет. Физиканын тарыхы бул физиканын эки бөлүмүн
физиканын тарыхы эки бөлгөнү менен бирок бул жерде менин оюм боюнча экиге бөлүнбөйт, себеби бири-бирин толуктап турат. Мисалы үчүн механикалык физика болбосо электродинамика каяктан чыкмак деген ой келет мага. Ошон үчүн экөөнү эки бөлүп кароого болбойт деп ойлойм. Кейинки тартышадан Angliyada jashab o'tgan o'quvchi eseptiler, al kimik, medik jana natur filosofiyaga cho'ng salg'in qo'shqo, al andan keyin elektr fizikasi jana magnetizmga cho'ng salg'in qo'shib o'shondoqdan ani magnetizm atasi qator qarab kelishadi. Andan sirtlari elektr tartuzi, elektr kuchi, magnetik yuzlar jo'zida ko'p ishlovlar yurgizgan. Elektrodinamika 18-yilning ikkinchi yarmida o'liga boshlagan deb aytib keladi, biroq William Gilbert 15-yilning yarmidan beri boshlab 16 yil emgaklanib magnetizm jönündə magnetler jönündə 6 tomluq kitebini işlep çıqqan. Oşonluqdan William Gilbert'i elektrodinamikaga çoğ salgın qoşqan oquvchilardan biri qatori экинчи карточка Fransız oquvchilari Jean Baptiste Guyot jana Pierre Simon Laplace'ın eksperimental izlevlari. Жоғарыда aytgandek İlimler Akademiyasındагы Эштеттин эмесинен докладынан кийин Эштеттин ачкан магниттик компастын эмеси пайда болгондон кийин көптөгөн окуучулар ойлоно башлаган. Мына ошонун эмесинде ал мезгилде Наполеон Францияны башкарып турган. Ал атайын ошол өзүнүн окуучуларына эгер мына ушул электрический ток тууралуу тапкан ар өзгөчө жаңылыктар үчүн кошумча акчалай сыйлык берип турган. Илимий ачылыштар үчүн. Ошондон баардык эле окумуштуулар ошол электричество компасын жасашкан. Мунун катарында ошол Jean Baptiste Guyot жана Pierre Simon Laplace ачкан. Алар бир эле убакытта бир формуланы ачкан. Ал B барабар mu bölgün 4pi I D бөлүнүлө магниттик индукциянын ошол формуланы окшош эмеледе жүргөн, бирок алар эки жерде. Алардын эмеси ошондон алардын атына бир формула. Эки адамдын атына эмне деген формула? Биосавр Лапластын формуласы. Азамат. Акыркы картабыз Карточка номер 5. Суроо электродинамикада ачылган ачылыштардын эң негизгилерин айтып бер. Электродинамикадагы ачылган ачылыштардын эң негизгилери Фарадейдин трансформатору, Фарадейдин диски, Поповдун радиосу жана Максвеллдин теңдемеси болуп эсептелет жана башкалар. Фарадейдин трансформаторуна токтосок, ал 1831-жылы ошо трансформаторду биринчи жолу ойлоп тапкан. Бирок ал трансформатор азыркы биз колдонуп жаткан трансформаторго окшобойт, бирок ошентсе дагы азыркы колдонуп жаткан трансформатордун пайда болушуна келип чыгышына эң негизги салымдардын бири болгон модель катары карап алсак болот. Ал эми Поповдун радиосу тууралуу айтсак, Поповдун радиосу Попов физика-химиялык жыйында докладында окуган. Ал 1895-жылы 7 майда докладында биринчи жолу радиону ачыкка чыгарган. Ошондон бери 7 май радио күнү деп белгиленет бизде. Ошо жана башкалар. Азамат. Демек, биз кубикума оюну менен жана сүрөттөгүчүлөрдүн оюну менен бүгүнкү сабакка тиешелүү маалыматтарды алып көрдүк. Эми биз сабакты жыйынтыктоо, рефлексиялоо үчүн, анализдөө үчүн биздин адвокат прокурорлор сүйлөрү булар сабак башталгандан бери контролдо турат. Иретмен айтсам, акырында мен жыйынтык жасасам, биринчи факттан баштасам. Факт, ордуңуздан туруңуз. Бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөнүп алдыңыз, өзүңүз тактап эсептеп берсеңиз. Биринчи факт, Фарадей жогорку окуу жайда окуган эмес. Бул факт. Анан Фарадей электролиз курулушун ачкан. Бул деле факт.
Dominik Orogo elektromagnetizmden açılışına sebep olgan. Bu cekeçe işlegen emes, bирок iştep durup aytpay жүрген adamды aytıp, ne deyip, sebepçi bolup kalgan uşul. Şunday эле факттар бар. Başka faktlar var endi bu vaqtda albayбыз. Sana kim aytат? Pozitiv? Кандай позитивди көрө алдың сабактан? Күн чыккандан кийин түндө болот, тыйынында эки тарап болот демекчи. Бул сабакта деле оң жана терс жактары сөзсүз болот, бирок мен эч кандай терс жак көрө алган жокмун, себеби менин атым позитив болгондуктан. Эң асыл рахат бул билимден рахат алуу деп Leonardo da Vinci aytқан екен, бүгінгі сабақта мен группалаштарым сабақ өтіп жатқанда ар бири рахат алып жатқандығын байқадым мен. Ар бири сабақ активдүү катышып, берилген суроого мен бул суроону билбейм, мен жооп бере албайм деп эч бир айтып айткан жок. Ар бири өз оюн тактаган айтышты. Жана ошондой эле бүгүнкү сабакта ар кандай сонун методдор колдонулду. Биз келечекте мугалим болгондуктан бул методдорду сөзсүз колдоно билебиз деп Эки жарымга берилди, түштен кийин критикке беребиз, кандай минустарды көрө алат деп ойлойм. Президенттик кабыл салынып болот да. Сизде кемчилик көп деле байкаган жок. Сабак өтүү немеси бизде интерактивдүү доска болсо жакшы болмок. Мына интерактивдүү доскадан кагаздар дирип отурбай немелерди чыгарып өзүнө жазсак. Анан сабактын убактысы 50 мүнөт болбой 90 мүнөт пара болсо, ошодо кенен бардыкты топулап жетишмейт. Дагы көбүрөөк маалымат алмак. Дагы критика Жок болду. Эмоция критиктен кийин ашыган түшүнбөй, күлөйүн, Негизинен бул сабакта бир эле мен эмес, баардык менин курдаштарым деле жакшы эмоциялар менен колдошот. Бул сабактын бизге өзүбүзгө эркин койгонубуз баарыбыз эле эркинсиз окшойт, бир эле мен эмес. Алар өзүбүздүн оюбузду так айтып, өзүбүз каалаган нерсени кылгандай эле болдук. Мен бул күнгү сабакта мен бүтүндөй өзүм менен эле группамдагы жакшы эмоциялар менен жетиштим деп ойлойм. Эми акыркы шляпабыз менден алдында чыгармачылык шляпасына берсе, бул кандай чыгармачылыктарды көрө алдык экен бүгүнкү сабакта? Бүгүнкү өткөн сабакта чыгармачылык өтө көп колдонулду десем жаңылышпайм, себеби кубиктердин жардамында ар кандай браслет жана ошондой эле башыбызда турган баш кийимдердин жардамында бул эле колдон жасалган чыгармачылык эмес, керек болсо биз технологияны да колдондук. Бул да өзгөчө чыгармачылык деп баласак болот. Анан жалпы студенттердин чыгармачылыгында сүрөттөр боюнча эркин сүйлөп, ал жердеги ар бир детальга токтолуу дагы бул өзгөчө чыгармачылык деп билем. Ошон үчүн студенттерге баалоо өтө жогору. Ал эми мугалимге келсек, инсандын жан дүйнөсү толук ачылган чыгармачылык ичинен кайнаган жерде гана бала мугалимге, адамга магниттей тартылат деп улуу чыган педагог Сухомлинский айткан. Ошон үчүн менин оюмча азыркы кезде азыркы реформанын ташына айландырып турган ушундай магниттей тартып турган өзүнө мугалимдер керек. Жана ушундай мугалимдер катарында мен өзүмдү мугалимди көрө алдым. Мен эми жыйынтыктайм, жыйынтыктым да. Сабакты баштаганда мен жыйынтыктаганда. Силер дайым айтам, силер азаматсыңар. Баарыңарда өзгөчө уникалдуулук, өзгөчө талант, өзгөчө чыгармачылык, ичиңерде кайнап турган билимдер бар. Ошолорду мен дагы агыл суусуңар силер. Мен кабыстан кирип кетесиңер, тумукша кабыстан тунуп кетесиңер деп. Мен силерди болушунча эркиндикке, оюңарды кеңири айта билүүгө, анан ичиңердеги чыгармачылыкты көрсөтө билүүгө аракет кылып, сабактарды өтүүгө аракет кылам. Эми бүгүнкү темага келген болсок, бүгүн биз менен электродинамикалык дүйнөнүн сүрөттөлүшүн формировкалоо деген теманы өттүк. Электродинамикада тарыхына келген болсок, электродинамиканы илимдик киргизген окуучу деп кимди билдик эле? Амперди билдик. Андан кийин азыр качка менен ар бириңер жеке окуучуларга токтолдулар. Демек, электродинамика, башкача айтканда электромагнетизмдин өнүгүүсү бул жөнөкөй нерсе эмес.
Себеби радиотехниканын, электротехниканын, электрониканын өнүгүүсүнүн башаты болгон. Бул ачылыштар ошол доордун 18 кылымда экинчи жарым деп атабыз. Ошол доордун окумуштууларынын ачылышы, айрыкча биз Максвеллдин теңдемеси бүгүнкү күндө дагы жаранып келаткан приборлорго техникалык каражаттарды иштетүүдө ошол формула пайдаланылат. Бүгүнкү күндө дагы биз Фарадейдин эксперименттик сабактары колдонуп атабыз. Анын тажрыйбада трансформаторда колдонулган, өзгөрмө токтордун үйдүн тиричилик бытовой техникаларда колдонулган баардыгыбыз билебиз. Демек биз колдонуп аткан нерсенин өнүгүүгө себепчи болгон нерсенин тарыхын билүү. Мен сабактын максатын айттым да. Тарыхка из калтырган адамдарды сыйлоо, алардан үлгү алуу менен силер дагы келечекте тарыхка из калтырган адам болот. Демек, ар бир адамдын эмгегин баалай билишибиз керек. Бүгүн биз силер менен электродинамикага салып кошкон окумуштуулардын тарыхын, алардын еңбектерин таң калуу, суктануу менен үйрөндүңөр деп ойлойм. Алдыңкы сабакта биз классикалык физиканы өткөндө анда да кыйра таң калыштуу окумуштуулардын өмүр баянын салыштыруу менен көп маалымат алгансыңар. Бүгүнкү сабак дагы менин оюмча өз максатына жетти деп ойлойм. Демек, сабакты жыйынтыктоодо биз дайыма баалайбыз. Мен бүгүнкү сабакты өзгөчө кылып силерге өз ыктыярыңарга койдум. Өзүн өзү баалоо методу менен баалайбыз. Ал үчүн бизде тоо чокусу деген картабыз бар, тоо чокусу менен баалайбыз. Колуңардагы смайликтердин топторуна карап, өзүңөрдү тоонун кайсы чокусунда элестетесиңер. Сары чоку 3, көк чоку 4, кызыл чоку 5. Туура баалашты жөнөшүңүз. Өзүңөр детелге канча баа кое аласыңар. Конверттин ичинде ар бириңердин аты жөнүңөр жазылган. Аласыңар дагы чокунун ар жерине жамаштырып чыгса, бул тараптан баштайбыз. Баарына бул чокуга чыгылганга Vakit sonra kazanımda test etkilayla Demek özünüzü bağlıdan bu son nerse hakimliğinizde bağlıyoruz gerek. Biroq men üçün barlar mıhtısılar, barlar 5'ke tatlıklısular. Çünkü büyük savaştı. Andan keyin savaştı tüper aldı da bizim ne var mesela büyük tapşırma. Büyük tapşırma fishbone düzüp gelesiniz. Fishbone degen balık da fish degen biliyorsan. Balıktın bir başına elektrodinamika, bir başına klasikal fizika. Balıktın üstünkü kılkanına elektrodinamikadagı жетишкендиктер, астыңкы кылканына klasikal fizikadagı жетишкендиктерди ар бир кылканга иретменен канча жетишкендик кылсаңар ошончо кылкан чыгарасыңар. Бул үйгө тапшырма. Анда сабагыбыз жыйынтыкталды. Тапшырма түшүнүктүүбү? Тема боюнча суроолор жокпу? Же барбы? Жок. Саламаттуулукка.